Жеңил нерсеге кызыкпа. Бүгүн мына орчундуу окуялардан жер алып бериш, үй алып бериш, көчмөс мүлк, машина алып бериш, рассрочка, кредит жана башка нерселер өтө көбөйүп атат. Кызыгы жыл сайын алдап кетти, турлап кетти, мындай кылып кетти десе дагы элдер жаңы форматтагы жалгандарга кайра ишенип атат да. Адам жалган сүйлөгөндөн кийин ошо жалганын калпын турлаш үчүн дагы калпты сүйлөй берет. Жаңы калп жаңы муун үчүн келип чыга берет деген. Бирок сен эч качан алданып калба. Момун, мусулман адам бир чактырган жеринен экинчи жолу чактырбайт. 2 миллион, 3 миллион сомдук үйдү сага 200 миң, 300 миң сомго берип кое турган акмак кайдан табасың азыр? 300 миң сом, 400 миң сомду берип коесуң, ай сайын 10 миң сомдон бересиң, анан 2 жылдан кийин мындай үйлүү болуп каласың деген маселелерди көп кылышат дагы алдап кетишет. Бул кыпкызыл жалган турушу. Үй маселесинде, машина маселесинде алдангандар толуп атат бүгүн. Көзгө көрүнбөгөн, сен кармап турган акчаңды криптовалютада берип коюп атасың. Ал официалдуу акча эмес. Дүйнө жүзү документальный түрдө кабыл алган акча эмес. Мамлекетибиз мыйзам түрдө кабыл алган акча эмес бул криптовалюта. Криптовалютага алдангандар, үй маселесинде алдангандар бүгүн толуп атат. Биздин элибиз карапайым экен дагы. Түшүнүк күчтүү, парасат күчтүү, бирок жөнөкөй маселелерди алданып коюп атат. Ошондуктан да ипотека жол менен курулуш компаниялардан барып алат. Мындай фонддор чыгып алып, коомдук фонддор чыгып алып, биз коомдук фондбуз деп бир сертификатты ортого коюп, ар кандай нерселерди ортого коюп, мындай күчтүү адамдарды фотосессия кылып алып, биз типа булар биз менен дегендей маселени кылып, элди алдап, акчасын алып, мындай маселелер көбөйүп атат, урматтуу мекендештерим. Мен сактыкка чакырып атам бул нерселерди айтуу менен. Сак болуңуздар. Тез нерсеге кызыкпа. Эрте жеңил келе турган нерсеге кызыкпа. Артында көптөгөн жалгандар болушу мүмкүн. Жерби же үйбү деген маселеде бүгүн көбү шаарда квартира, жер үй, жогорку жактар $100,000 жер алат, $100,000 үй салат. Ошентип жашап атат. Квартиралар 95-100,000 тегереги жакшынакай квартиралар. Квартира жакшыбы, жер үй жакшыбы деген суроонун негизинде. Жашайм десеңиз, эми үй эс ала турган жер болуш керек, ачыгын айтканда. Үйгө келсең эс алсаң да мына семьяң менен. Жер үйгө жете турганы жок. Ата-бабаларыбыздан баштап бүт бардыгы жер үйдө жашап келген. Жер үйгө жете турган нерсе жок. Неге десеңиз, эң биринчиден жоопкерчилик болот ал үйдө. Мен бул менен квартира жаман деген жерим жок, бирок артыкчылыгын айтып коюп атам жер үйдөн. 4 эчки менен 4 тоок багып койсо дагы бала ошону карап, 4 тоок мага тиешелүү деп карап ошону кайтарып, жоопкерчилик менен балаңыз чоңойот да. Квартиранын кайсыл жеринде уй багат, кайсыл жеринде кой багат, кайсыл жеринде алданат. Бүгүн мынтип королор бышып калды. Королорду мынтип көчөгө чыгып королорду карасаңыз, королор бүт бышып сонун болуп турат да. Ошо бышып сонун болуп турганынан азыркы балдар жакшы чоңоюп атканын билсек болот. Будачы ошо өрүккө кыйналып чыгып алып ошо королорду койбойт эле, жейт эле. Жеңилдикте даярына баягы озу чыга электен апасы озуга бере берип, жеңил болуп чоңоюп атат, жоопкерчиликсиз чоңоюп атат. Жер үйдө жоопкерчиликке үйрөтөсүз балдарыңызды. Квартирада жашасаңыз деле айылдан келгенсиз делечи. Айылга сөзсүз алып барып туруш керек балдарыңызды. Иштетип туруш керек балдарды, жеп чаптырыш керек, иштетиш керек балдарды. Жеңил, комфорт зонадан чыгарыш керек балдарды. Чоң үйдүн кереги жок. Бизде 2 этаж, 3 этаж кылып чоң үйлөрдү салуулат, экинчи этажга бир айда чыкса чыгат, болбосо жок. Чоң үйдүн не кереги бар сага? Сен 2 этаж үйдүн кереги жок. 1 этаж кылып сал, экинчи этаждын ордуна бир магазин салып кой. Ошо сага күн сайын акча алып келип турсун. Же бир баня салып кой. Сага акча келе турган жер сөзсүз түрдө болуш керек. Акча агымы сага сөзсүз келиш керек. Акча каналдарын түзүп койбосоң, акчанын аркасынан ойлоно берип бир ибадатыңда дагы жеңилдик болбойт. Сар саналык, кыжалачылык боло берет. Ошондуктан некен ибадатың тынч болуш үчүн дагы, жакшы жашашың үчүн дагы акча агымын түзүп, акча каналдарын түзүп коюшуң керек. Сен элдин аркасынан чуркап, эл не кылса ошону кылып, эл 2 этаж үй салса мен да саламын деп, бир эми өмүрүндө бир үйлөнөт, өмүрүндө бир кызын чыгарат мисалы үчүн. Ошол үчүн той үчүн эле 2 этаж үй саласың, коноктор батпай калат деп. Албетте бул акылга туура келбеген нерсе. Ошондуктан да урматтуу мекендешим, чоң үйдүн кереги жок. Жер бизнесинде негизги маселе маалымат. Көп участок жер алып саткандар бар. Бул жака рынок көчөт экен, бул жака мындай үй салынат экен, же мындай торговый центр сатылат десе, анын автоматтык түрдө жандагы торговый центрлер, жерлердин дагы баасы ашат. Ошондуктан маалымат негизги маселе жер бизнесинде. Маалыматты жоготпош керек бул маселеде. Бир аял айтат экендерине,
Эми ал жогорку жакта иштейт экен. Сиз ушундай акчаны тонобойсузбу? Элдер тоноп бир эки жыл отуруп чыгып атат. Сиз отуруп чыксаңыз, отуруп чыккан жылдын арасында дагы мынчалык эме иштей албайсыз десе, алар деле сабашогон акмак аялынын сөзүнө кирген дейт экен да. Бир нерсени кылаарда ойлонуп кылышыбыз керек, урматтуу мекенештерим. Ишенич өтө чоң нерсе. Ишенич чоң маселе, урматтуу мекенешим. Ошондуктан да чоң адамдар менен жүрүп, баягыдай сүрөт жүктөп, фотосессия кылып, конференцияларда баягыдай уюшулган атайын кафе ресторан болсун, бирдекелерде чоң сүрөттөрдү чыгарып койсо, чоң адамдар менен жүргөнүн чыгарып койсо, ишеничтин кереги жок. Ал ошолордойсун деген нерсе эмес бул. Ишенич алыш үчүн башкалардын алдына барат да. Жок. Мигрант болуу кыйын. Мигрантты өтө жеңил санашат, мигрант болуу өтө кыйын мекенештерим. Мигранттын нанын билген билет, билбеген өзү билет. Ошондуктан сырттан акча келип атабы, балаңыз иштеп жөнөтүп атабы, үй жайына сарптаңыз, машинасына сарптаңыз, эч качан өзүңүзгө сарптабаңыз. Себеби иштеп, ошо берекелүү болсун, апам колдо турсун деп. Кээ бир апалар бар, баласы үчүн жан күйөт. Балама үй салайын, башка кылайын дейт. Кээ бир апалар бар, аталар бар, алар тойго сарптайт. Баламдын үмүтү үй эмес, машинасы эмес, келечек эмес, ушул тою деп ойлойт да. Той бир күн өтүп кетет, жеп ичип туалетке кетип кала турган нерсе. Үй, ошол жашай турган жери, бул түбөлүк кала турган ата мурас жери болуп эсептелет да. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мен суранамын. Кээде катуу айтсам кечирим сурайм, бирок бул маселелерди ойгонуш керек.